Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жеринин аянты 6 сотук болгон, өтө сонун проектте салынган жер үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Сатыкка чыгып аткан кези. Ооба достор, жери 6 сотук. Кызыл китептүү. Видеону аягына чейин көрсөңүздөр, мындай проектте анча-мынча үйдү таппайсыздар. Өтө бир өзгөчө сонун проектте салган экен. Азыр көрүп сиздер дагы мынтип жактырып каласыздар деген ойдомун. Көчө тарабын Пескалок собору менен тоскон, варата менен кичинекей калитканын местасы калтырылган. Сол жакта мына 4 бөлмөлүү үй, кирпич, колонна сейсмопоисттары бүт бардыгы жайгаштырылган. Жери дагы тегиз, үйлөр көп, шаарга жакын, сонун айылдардын биринде ушул үй сатылат. Мына караңыздарчы, видти көрүп атасыздарбы? Анан кааласаңыздар ушул бойдон алып өзүңүздөр калган бүтүрүп аласыздар. Если кааласаңыздар, бул жакта ээси өзү уста экен, өзүнүн командасы дагы бар экен. Под ключ аягына чейин сонун кылып бүткөрүп дагы берет экен. Сиздердин акчаңыздарга. Түшүнүп атасыздар, Эми ал жагын ошо ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Вообще сонун үй экен, мына терраса, мына бардыгы көрүнүп турат, Жери 6 сотук. 6 сотук болгондо көчө тарабы 30 метр болот, билесиздер. И ичкериге 20 метр болот. Ушундай 4 бурчтук 6 сотук квадратный участкта ушул үй жайгашкан. Свет бар, 5 кошкон эл. Суу маселесине келе турган болсок, мына үйдүн артында көчө бар экен, ошол көчөдөн суу өткөн экен. Суу кеңир экен кыскасыча. И мына жакта 4 бөлмөлүү үйү, жүрүңүздөр. Ушу үйдү көргөзүп берейинчи. Сонун болуп көрүнүп турат. Достор, мына лестница менен мындай кылып чыгып келе беребиз. Эшиктери, айнектери бүт бардыгы алюминиевый. И еще тонировкасы менен, сырт тараптан эч нерсе көрүнбөйт. Тонировкасы менен деп коебуз. И бул жагы как беседка катары кетет, мындай бурулганда, көрүңүздөрбү? Ушундай сонун терраса деп койсом дагы болот. Мына бул жактан дагы бир вход бар үйгө. Мен болсо ал жактан эмес, бул жактан эле кирем. Киргениңиздер деле коридор. Оң жактан баштай турган болсок, бул жагы менимче как гостевой окшойт, конок бөлмө. Себеби коноктор отдельно мына жакта эшик менен кирип чыга беришет, өздөрү менен өздөрү болуп. Так, анан азыр усталар жатып туруптур эле. Төшөктөр неге салынып турат деп жаман ойлобоңуздар. Бомждар кирип алганбы деп. Жок, усталар азыркы учурда жашап жаткан кези бирек иштерин бүтүрүп атат экен эле. Так, 2 комнатасын көргөздүм, 3-чү комнатага кирели, бисмиллахын айтып туруп. Так, черный потолок болгон, кирпич. Мындай санузелдери менен бардыгы бар экен, 2, 3. Эми 4-чү комнатага кирели. Каршы болбосоңуздар. 4-чү комнатасы ушул. Жакшы. Черный потолок басылган, кирпич, колонна сейсмопоистерин көрүп атасыздар. Өзгөчө бир проектте салынган үйлөрдүн бири экен. Азыр 2 этажга караганда ушундай үйлөр мода туугандар. Зачем 2 этаж кылып, аны ысыталбай, 2-нчи этажына чыкпай, кыйналып, тазалап бир нерсе болуп. Достор, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү угловой болуп калат. Жерчи, мына жагы көчө. Мына жер негизги варата, үйгө кире турганча. Мына жагы дагы көчө. Мына жакка кеткен көчө да. И мына жакта кран дагы турат, крандан суу чыгат. Көчө тараптан көрүнүшү жакшы, байкаңыздар. Достор, колдон келишинче сатылуучу үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. 4 бөлмөлүү чоң үйдү көргөздүм. Көчө тарабы Пескалок заборлору менен тосулган. Мына жери дагы тегиз. Ал жак убактылуу жаткан. Үйдүн артында деле албетте эле месталар калтырылган. Так. Эйсин номери экранда жазылуу. Баасы болсо келишим бада. Сатылуучу үй, жери угловой. Мына жагы көчө. И үйдүн арты дагы көчө. Ошол себептен мына бул жактан калитка коюп койгон, ошол жактан дагы кире бересиздер кийинче. Жакшы. Мына жакта бош орундуктар калтырылган. Келип көрүп кетсеңиздер дагы бир аз түшүнүктүүрөөк болот.
телефондо бүтө турган иш эмес. Ээсинин номери жазылуу, баасы болсо $65.000 бааланды ушул турушунда. Если под ключ до конца бүтүрүп бер дей турган болсоңуздар, ал жагын ошо ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээси өзү уста, и командалары бар. На совесть иш кылган такыба акелердин бири. Мен дагы таанышып сүйлөшүп калганбыз көптөн бери эле. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. Сонун экен. Лайктан басып колдоп коюңуздар. Лайктан басыңыздар, туугандар, жакшы ниет кылыңыздар, бизге дагы ушундай үйлөр насип этсин депчи.